Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз угарман жана көрүүчү, сиздер менен жаңылыктар түрмөгү, аны мен Жаңылай Хамитбай кызы тааныштырам. Баткенде аскер кызматкерлерине жаңы футболдук аянтча берилди. Баткенде аскер кызматкерлери үчүн жаңы футболдук аянтча пайдаланууга берилди. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, аянтчанын ачылуу аземинде облус башчысы аймактын коопсуздугун камсыздоодогу эмгектери үчүн мекен сакчыларына ыраазычылык билдирип, спорт аскерлер арасындагы ынтымакка себеп болсун деп, мекен сакчыларына сергек жана бакубат жашоо каалады. Ошондой эле бүгүнкү майрамдын урматына жаңы аянтчада аскер кызматкерлеринин арасында футболдук мелдеш уюштурулду. Кадамжайда акыркы коңгуроо салтанатын өткөрүү боюнча жыйын өттү. Кадамжайда 8 май күнү жалпы билим берүү мекемелеринде акыркы коңгуроо салтанатын өткөрүлүшү мектеп окуучуларынын коопсуздугун сактоо максатында жыйын өттү. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жыйынга шаарлардын мэрлери, айыл өкмөт башчылары, райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери, ата-энелер комитеттери, ишкерлер жана бүтүрүүчү класстарды виньеткага тарткан фотосалондордун ээлери катышты. Ошондой эле мектеп окуучуларынын ата-энелерине акыркы коңгуроо салтанатынан сырткары иш-чараларды уюштурууга тыюу салынып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Баткен жеңиш күнүн 93 ооруктун ардагери менен тосууда. Баткен эли быйылкы улуу жеңиштин 79 жылдыгын 93 ооруктун ардагери менен тосууда. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле облус башчысы улуу жеңиш майрамы менен эмгек ардагерлерин куттуктап, бакубатчылык каалап, ооруктагы каармандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Буга кошумча алардын ар бирине майрамдык куттуктоо менен ар кандай колдоолор, материалдык жардамдар көрсөтүлүп жатканы айтылат маалыматта. Күндүн маанилүү жаңылыктары ушулар болду. Сиздер менен кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.